Лена бир нече ай мурун 3 жашка толгон. Ал бала бакчада достору менен болбогондо, эркин ойноп короодо жүргөндү жакшы көрөт. Ал күндөн күнгө жөндөмдүү болуп баратат. Ал чуркайт, секирет, асылат же оңой эле селкинчек тебет. Анда-санда ал өзүнүн жакшы көргөн оюнчуктарына да селкинчек тепкенге кезек берет. Ал дайыма жаңы оюндарды ойлоп табат жана ата-энесин ага кошулууга чакырат. Бул кара түс атамдыкы. Рахмат. Анын шоколаты жана кулпунайы бар. Бул болсо сизге. Алар кубануу менен оюнга катышышат. Анткени алар оюндар. Лена үчүн үйрөнүүнүн өзү жөнүндө жана айланасындагы дүйнө жөнүндө тыянак чыгаруунун эң жакшы жолу экенин билишет. Анын сөз байлыгы байып баратат. Жана ал муктаждыктары жана сезимдери жөнүндө жакшыраак баарлашат. Ал эмнени жактырганын жана жактырбай жатканын билдирип турат. Жана реалдуу нерсени элестетүүдөн ачык айырмалайт. Лена ал жасаган түшкү тамак ойдон чыгарылганын билет. Бирок ал ата-энеси менен короого отургузулган кулпунайдын өсүшү үчүн аны сугарып туруу зарыл экенин да билет. Ал сүрөт тартууну жакшы көрөт жана анын чеберчилиги барган сайын артып баратат. Апасы ага китеп окуп берип жатканда ал суроо бергенге ашыгат. 4 жашар курактагы балдар өздөрүнүн жынысын билишет. Сен баласыңбы же кызсыңбы? Кыз. Апа? Ооба. Кечээ досторум мага эркек бала үчүн бир нерсе берди. Бирок мен кыз балага ылайык нерсени кааладым. Бул эмне? Мен билбейм. Ленанын курдашы Душан бир эле суроого башкача жооп берет. Сен эркек баласыңбы же кызсыңбы? Эркек бала. Эркек бала экениңди кайдан билесиң? Кыздардын чачы бар. Ал эми эркек балдардын чачы жок. Бирок сенин чачың бар. Мына сенин чачың. Эркек балдардын чачы кыска жана кыздардын чачы узун болот. Душанга кичинекей бала экенин айтышканда жактырбайт. Анын жактырбаганынын себеби бар. Ал бүт аракети менен көз карандысыз болууга умтулат. Душан чечингенди билет жана өзү кийине алат. Ал өзү тишин тазалайт жана колдорун жууйт. Ал үйдү иретке келтирүүгө жардам бергенди жана тиричилик техникасы менен ойногонду өзгөчө жакшы көрөт. Душан кубиктерден мунараларды, темир жолдорду жана көпүрөлөрдү атасы менен курат. Оюн көп убакытты алат. Анткени экөө дайыма маанилүү суроолорду талкуулашат. Бул имаратта жашоого болобу? Жок. Эмнеге? Бул кубиктерден жасалган. Топто ойнолчу оюндарды ойногондо Душан өз кезегин күтүүгө, оюндун эрежелерин урматтоого жана утулганды кабыл алууга үйрөнөт. Ал каалоолорун ачык айтат жана дагы эле ачууланганын басууну үйрөнүп жатат. Душан досу Дмитрий сыяктуу эле сыртта жүргөндү жакшы көрөт. Ал дагы жакында төрткө чыгат. Дмитрий паркта жүргөндө тынчы жок. Ал эптеп тырмышып, тоскоолдуктардан өтүп, дуалдарды бойлоп, тепкичтен өйдө ылдый басып, жана топту тээп, ыргытып жиберет. Анын 4 жаш курагы зымырап өтүп кетти.